Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына 25 жыл. Кыргыз Республикасынын Конституциясы. Кыргыз Республикасы эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык мамлекет. Дин жана бардык ырасымдар мамлекеттен ажыратылган. Дин Кыргыз Республикасынын социалдык, маданий жана руханий өнүктүрүүнүн олуттуу бөлүгү болуп эсептелет. Мамлекет менен конфессиялардын ортосундагы цивилизациялык мамилеге негиз салып, мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы конструктивдүү диалог, социалдык өнөктөштүк үчүн өбөлгө түзгөн. Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жооптуу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргыз Республикасынын президентинин 1996 жылдын 4 мартындагы жарлыгы менен Кыргыз өкмөтүнө караштуу административдик мекеме катары түзүлгөн. 2012 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия президенттин карамагына өткөрүп берилди. Şu мамлекеттик комиссиясынын дагы бул максаты биздин светтик мамлекетибиздин светтик принциптерин мындай кандай десем бекемдөө, укуктук биздин негиздерди бекемдөө. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын милдеттеринин бири диний радикализмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча диний жана коомдук институттардын ишин, адам укуктарынын жана дин тутуу эркиндигинин принциптеринин негизинде натыйжалуу жөнгө салуу. Диний маалыматтарды туура таратуу, жаштардын өзгөчө мына аялдардын адашып кетүүсүнүн алдын алуу, медреселерден, мечиттерден айырмаланып, универсалдуу түрдө маалымат таратуучу борборлорду ишке киргизүү менен да иштерди аткарып атабыз да. Жалпы жаштар, өзгөчө аялдар, келин кыздар каяктан маалымат алат диний маалыматты? Эгер алар жеке бир мугалимдерден сабак алса, тыюу салынган уюмдардын жашыруун халкаларына кирип кетишет да адашып. Ошон үчүн биз ушул багытта жумушту күчөтүү максатында диний окуу борборлорун, диний маалымат борборлорун ачууну жакшы жолго койдук да. Азыркы учурда мына 2015 жылдан бери түштүк аймагында 37 диний маалыматтык борборлорду ачтык. Кыргызстан диний чөйрөнү натыйжалуу мамлекеттик жөнгө салуу жана мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун биринчи кезекте бардык диний уюмдардын кызматташуусунун деңгээлин жогорулатуу аркылуу дин аралашпаган, демократиялуу мамлекеттин моделин түзөт. Нарын облусунун өзгөчөлүгү моноулуттук регион болуп эсептелинет. Областтын 99% кыргыздар түзгөндүктөн ислам динин тутат. Бир гана проценти бул башка динди тутат. Празелиттер деп айтсак болот, башка динди туткандар. Анан Нарын областында бул празелиттер менен ислам динин туткан адамдардын ортосунда чыр-чатактар болуп келген мурда. Кыргыз Республикасы светтик мамлекет, дин тутуу эркиндиги ар бир адамга берилген. Ар бир адам динин өзгөрткөнгө укуктуу деген сыяктуу түшүнүктүү иштерди жүргүзүп, анан празелиттер менен ислам динин туткан адамдардын ортосунда бир байланышты бекемдеп, ошол нерсе менен иштеш керек. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын максаты жарандардын жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, конфессиялар ортосундагы ынтымакты жана диний сабырдуулукту бекемдөө. Мамлекеттик кызматкерлердин ой жүгүртүүсү, ошол менен катар дин кызматкерлердин ой жүгүртүүсүн журулуштуруп, интеграция кылуу максатында биз ортодо көпүрө ролун аткарып, кызматташуу жагын жолго салып келип атабыз. Буга бир мисал айта турган болсок, бир топ медресе бар бизде 20га жакын. Ошол жердеги студенттер менен жолугуп биз ушу интеграция маселесине басым жасап, диний тармак менен светтик чөйрөдөгү адамдардын мамилесин журулуштуруу, интеграциялоо бүгүнкү күндө жакшы жетишкендиктер, жемиштерин берип келип атат да. Мамлекеттик жана диний бирикмелер социалдык, маданий, билим берүү, кайрымдуулук жана экономика тармактарында, ошондой эле экстремизмдин алдын алууну кошкондо коомдук коопсуздукту камсыз кылуу маселелеринде кызматташат. Биз ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн мезгилде көпчүлүк биздин жарандарыбыз ошол эле диний терминдер, экстремизм, терроризм, радикализм, халифат, жихад булар боюнча түшүнүгүнүн аздыгын байкадык. Ошол эле учурда биздеги мыйзамдардагы укуктар жана милдеттердин баягы укуктар жана милдеттер боюнча билим деңгээлинин төмөн экендиги байкалды. Биздин жетишкенибиз болуп, ушул маалыматтарды биз өзүбүздүн жарандарга, кызматчыларга жеткиргенге жетиштик деп айтсак болот.
Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет. Өлкөдө дин жана диний уюмдар боюнча мамлекеттик саясат кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, мамлекеттин эгемендигин жана элдин биримдигин сактоого багытталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатка жооптуу негизги орган катары өз ишинде адам укуктарын сактоо жана мыйзамдарга таянат.